Президент Садыр Жапаров Казань шаарындагы куралдуу кол салууда каза болгондорго байланыштуу Татарстан элине көңүл айтты. Кыргызстан менен Кытайдын тышкы иштер министрлери жолукту. Эртең борбордук аянттарда айт намазы окулбайт. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн Бишкек шаарындагы Алтын Түйүн балдар инженердик техникалык академиясынан кабар алды. Бишкекте 5 бала бакча карантинге жабылды. Президент Садыр Жапаров Казань шаарындагы мектепке куралдуу кол салууда каза болгондорго байланыштуу Татарстан элине көңүл айтты. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, кечээ 11 майда Казанда 19 жаштагы бала мектеп окуучуларын көздөй ок чыгарган. Мунун кесепетинен 7 бала көз жумган. Казандагы мектепке куралдуу кол салуудан улам окуучулар менен мектеп кызматкерлеринин көз жумганы жана жаракат алгандыгы тууралуу суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргыз Республикасынын элинин жана өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөсүнө, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам жана окуяда жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалайм деп айтылат Жапаровдун көңүл айтуусунда. Ошондой эле президент орду толгус жоготуунун кайгысын тең бөлүшөрүн билдирген. 11 майда Кытайдын Сиань шаарында расмий иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Кытайдын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү тышкы иштер министри Ван И менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрү болуп өттү. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, жолугушуунун жүрүшүндө министрлер Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын кеңири чөйрөсүн талкуулашты. Кыргызстандан Кытайга айыл чарба продукцияларын экспорттоону андан ары кеңейтүү, Торугар жана Эркеш там өткөрүү пункттарынын ишмердигин оптимизациялоо, товар жүгүртүүнү көбөйтүү, Кыргызстанда гранттык долбоорлорду ишке ашыруу, Кытай-Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу, Кыргыз Республикасынын Кытай Эл Республикасынын алдындагы мамлекеттик карызын жөнгө салуу, Кыргызстандын экономикасына Кытай инвестицияларын тартуу, бир алкак бир жол демилгесинин алкагында биргелешкен инфратүзүмдүк долбоорлорду илгерилетүү маселелерине көңүл бурушту. Айт намазы Бишкектеги жана өлкө аймагындагы бардык мечиттерде окулат. Бул тууралуу муфтият билдирди. Быйыл шаарлардын борбордук аянтында намаз окулбайт. Муфтияттын маалыматында айт намазы 13 май күнү таңкы саат 7-де Бишкек шаарындагы жана өлкө аймагындагы бардык мечиттеринде башталат. Айт намаздын программасы 7-ден 7:15 чейин Азирети муфтийдин милдетин аткаруучу Жоробай Ажы Шергазиевдин куттуктоосу жана баяндамасы. 7:15-те айт намазы. Айт намазга келген ар бир жаран санитардык эрежелерди так сактоосу талап кылынат. Бет кап, жай намаз ала келиңиздер. Мечитте адамдардын ортосунда 1,5 метрлик аралыкты так сактап, жарандардын кол алышып, кучакташып көрүшүүсүнө тыюу салынат, дейт муфтият. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 12 майда Бишкек шаарындагы Алтын Түйүн балдар инженердик техникалык академиясынан кабар алды. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматынан билдиришти. Аталган мекеменин короосунда академиянын окуучулары мамлекет башчысына дронду башкаруу ыкмаларын, чыгыш күрөш оюндарын, өздөрү кураган мини тракторду көрсөтүштү. Созвездие клубунун тарбиялануучулары Садыр Жапаровду планетарийге кирип, иллюстративдик асманды көрүүгө чакырышты. Жапаров робот техникасы, информатика, көркөм сүрөт, 3D модельдөө, астрономия сабактарынын бөлмөлөрү менен таанышты. Окуучулар мамлекет башчысын өздөрү кураган роботтордун, ар кандай модельдерди, роботтоштурулган техника, модельдөө жана программалоо долбоорлору менен тааныштырып, чыгармачылык жетишкендиктери жана келечекке карай пландары жөнүндө айтып беришти. Президент Садыр Жапаров академиянын окутуучулары жана окуучулары менен болгон баарлашуусунда мекеменин педагогикалык инновацияларды кеңири жайылтуудагы жана кошумча билим берүүнүн жаңы технологияларын топтоодогу мүмкүнчүлүгүн белгиледи.
Бишкекте 5 муниципалдык бала бакча карантинге жабылды. Бул тууралуу брифингде Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгынын административдик бөлүмүнүн адиси Чынара Исакова кабарлады. Учурда бала бакча кызматкерлеринин арасынан коронавирустук инфекция аныкталып жатат. Жалпысынан 6 тарбиячы ооруп жатканы айтылды. Муниципалитеттин балансында 89 мектепке чейинки билим берүү мекемеси бар. Кыргызстанда 12 майга карата дагы 283 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Анын 158 Бишкекте катталды. Өлкөдө пандемия башталгандан бери 99.316 адамга коронавирус жукту. Анын 1675-и көз жумган. Илдеттен сакайгандар жалпы 92.409 киши.